дайым айтып жүрчү элек, кыргыз мектептери болсун, биз ушу кыргыз мектептерин түзөбүз деп. Азыр бар кыргыз мектептери, бирок замана өзгөрүп кетти. Окуунун технологиясы да башкача. Азыр ушу 1-класстан тартып компьютерге жакындатып атат. Ошолордой шарт болуп атабы өзгөчө айыл арасында мектептерде. Так, мен өзүм ушу сыртта дипломат кызматта жүрүп, бир 3-4 жолу чоң аракет менен ошол жактагы техниканы, компьютерлерди дагы бир ушул немелерди жөнөткөнбүз бияка. Кайсысы каяка барганын билбейм, бирок ошол жакта бир уюмдар бар, сыртка жанагыдай жардам кылып. Муну айтып атканым ушуну да ойлош керек. Амансыңбы, куттуу талаам. Өмүр өтүп бара жатпайбы, желенем? Арадан дагы бир жыл өттү. Бүгүн менин сыйынуу күнүм. Ооба. Бирок бул сапарда жалгыз келдим. Жок, айта албадым. Айтур эртеби кечпи акыркы бир күнү угат да. Аның чын. Эртеби кечпи акыркы бир күнү билет. Аркы теркини түшүнө тургандай чоңоюп да калды өзү. Бирок мен үчүн ал дагы деле чалагайым бала сыяктанат. Корком, балалык кылып өткөн кеткенди туура түшүнө албай, ичи сууп калабы деп аярлайм. Анткени менен адам чындыкты бир күнү билиш керек да. Мен билген чындыкты, сырдашым, касиеттүү жер, сен билген чындыкты, элдин баары билген чындыкты азырынча ал жалгыз гана билбейт. Аны укканда эмне дээр экен? Кандай ойлорго кабылып, кептин анығына жете алар бекен? Делбирим. Көз кыйыгы менен өтүктөн өйдө. Тизе ылдый кыска. Булайган көнөктүн этегин көрдүм. Айылга жеткирип кой дечү кемпирлердин бири го дедим каязында. Кете берчүң эне. Мен жумушум көп али, чыдап күтө албайсың. Мен чоң эне эмесмин. Үнүндө кысынгандык бар, бирок керме какшыгда сезилди. Анда кимсиң? Кызмын. Кызмын? Сулуу кызсыңбы? Астарбы ак калпакты жер жүзүнө тааныткан ала тоого сейрек келген улуу адам Чыңгыз Төрөкулович Айтматов көзү тирүү болгондо 92 жашка чыкмак. Айтматовдун үй музейи резиденцияда жайгашкан 2 кабат үй музейдин ашканасы. Бул жерде жазуучу көзү тирүү кезинде тамактанган бөлмөсү болгон экен. Ал эми бул жерде болсо анын сыйлыктары, медалдары, сүрөттөрү коюлган бөлмөсү экен. Бул үй 2 кабаттан туруп 8 бөлмөдөн турат экен. Бул болсо жазуучунун уктоочу бөлмөсү. Өзүнүн көзү тирүү кезинде кандай болсо, буюмдар дагы ошол боюнча эле ошондой коюлган экен. Өмүрүнүн акырында акыркы 20 жылда ушул үйдө жашап өткөн экен. Бул жерде меймандар кабыл алган бөлмөсү. Бул жерде болсо акындын өмүргө белгилүү чыгармалары жаралган бөлмө. Мына так ушул бөлмө экен. Бул үйгө кире бериште ал эми ушу кире бериште эле Jaguar машинасы токтоп турат экен. Бул машина болсо жазуучу өзү жактырып, каалап ушул машинаны сатып алган экен. Бул үйдүн музейге Путин келип убагында ошол музейге келип кеткенде, андан кийин Валентина Шевченко дагы ушул сыяктуу белгилүү адамдар ушул үй музейге келип кетишкен экен. Эми мында болсо жазуучунун өмүрүнүн аягында аны сүрөткө түшүп берүү үчүн чакыртышат, бирок ал убакыт сайбай таркалгандыктан келе албайт го десе, жазуучу Элдарды оолунун эрчитип алып келип ушул сүрөткө түшүп кеткен экен. Муну билген адамдар келишип, кошо сүрөткө түшүп калганга аракет кылышкан экен. Ал эмес
жолдо өтүп бара жаткан кишилер дагы сүрөткө түшүп актысына болушат экен. Бул жерде ата энеси Тургул Айтматов, Найдина Айтматова Ленин орденин алгандагы сүрөтү. Эми бул Твардовский менен болгон сүрөт. Твардовский Айтматов болушуна аябай чоң салым кошкон. Нигерияга келген меймандар менен түшкөн сүрөт. Үй-бүлөсү менен түшкөн сүрөт экен. Элдар Ширинин бала кездеги Айтматов атка мингенди аябай жакшы экен. Бала кезинде атка минип калгандыктан эки заптардын жок сүрөтү. Мында болсо Айтматовдун балдары, тууң балдары Аскар менен Санжар болуп чөп жаап келип бул өзүндө эле Каратам Расул Камзатов дагы Ширин